Assalamu алейкум достор, силер Акер каналындасыңар. Бүгүнкү видеомда мен силерге интернеттен акча табууга боло турган бир ботту көрсөтүп бермекчимин. Андан кантип акча табат жана ошондой эле кантип акча чыгарат бүт толугу менен обзор кылып көрсөтө кетмекчимин. Ал бот тууралуу мен мурун видео чыгаргам, аны азыркы видеодон көрсөңүздөр болот. Мен бүгүнкү видеомду баштайын деп жатам. Видеомду баштаардан мурда сиздер достор каналга катталыңыздар, видеого лайк басыңыздар. Жана ошондой эле каналымдагы башка интернеттен акча табуу тууралуу видеолорду көрүп, сиздер дагы алдыда акча табууңуздарды каалайм. Анда эмесе мен видеомду баштадым. Мына достор, мен Telegramга кирдим. Алдыңыздарда мен көрсөтөйүн деп жаткан бот турат. Бул боттун аты Gmail Farmer деп аталат. Көбүнчөсү билгендей эле, мен бул бот тууралуу мурун каналымда 2 же 3 видео чыгарган элем. Азыр бул бот ошондон бери азыркыга чейин төлөп, ошондой эле көптөгөн заданиялар күн сайын кошулуп жатат. Эми бул ботко ссылканы описаниядан алсаңыздар болот, же болбойт комментарийлерден. Бул ботко кирериңиздер менен старт дегенди басасыздар. Баскандан кийин бул боттон кантип акча табуу керек, ошону айта кетейин. Бул боттон акча табуу үчүн биз Gmail почталарды регистрация кылган үчүн акча табууга болот, жана ошондой эле рефералдарды чакыруу менен акча тапсак болот. Бул боттон көргөндөрүңүздөрдөй 2 жол менен акча табууга болот. Азыр болсо мен силерге биринчисин көрсөтөйүн. Ал үчүн ушул главный окошкада турабыз дагы, могул зарегистрировать новый Gmail деген кнопканы басабыз. Көргөнүңүздөрдөй бул жерден ушундай көчүрүш керек болгон APK файл чыгат экен. Ушул APK файлды көчүрүшүбүз керек. Мен атайын муну өчүрдүм сиздерге кайра баштан көчүрүп көрсөтүш үчүн. Көчүргөндөн кийин ушуну басып, өзүбүздүн телефонубузга көчүрүп коюшубуз керек. Биз ошол аркылуу Gmail почталарды ушул ботко регистрация кылып турабыз, мындайча айтканда. Так, мына установить деген кнопканы басабыз. Установка болгучакты күтүп турабыз. Мына установка болду. Так, бул приложенияны открыть кылалы. Так, отключить. Андан кийин могул жерден Connect Telegram account деген англисче жазылып турат. Ушуну баскандан кийин автоматтык түрдө подключен деп чыгып калды. Кайра жана кнопканы басабыз. Азыр келсин. Мына мен бул аккаунтту регистрация кылганым үчүн $0.6 алат экенмин. Мындайча айтканда 5 рубльдай. Муну скопировать кылып алабыз башында. Андан кийин биз Gmailга киребиз. Gmailга кирип, могул жерден добавить аккаунт деген кнопканы басып, Google'ды тандайбыз. Google'ды тандап, создать аккаунт дегенди басабыз, для себя дегенди басабыз. Имя деген жерге азыркы эметкен копировать кылганды эле жазып коебуз. День, месяц, год өзүңүздөр билгендей жаза бересиздер. Мисалы 2000 деп жазып койсом болот. Полду не указан кылып койсоңуздар болот. Анан создать собственный адрес деген жазабыз дагы. Жанагы ботто тургандай кылып барын эметишибиз керек. Азыр ушундай экенби, карайын. Ушундай экен. Анан паролун копировать кылып алабыз. Далее деген кнопканы басабыз. Паролду ушул жерге коебуз. Анан номерди привязка кылбайбыз, жөн эле ушундай кылып коебуз. Принимаю деген кнопканы басабыз. Болду, ушул кнопканы басарыбыз менен биз Google аккаунтту бул жерге регистрация кылдык. Эми Telegramга киребиз дагы. Готово деген кнопканы басабыз.
Мына ушундай деп чыкты, көргөнүңүздөрдөй. Азыр иштеки интернетти да өчүрбөшүбүз керек экен. Жанагы Gmail Firmware Antiban деген приложенияны да өчүрбөйт экенбиз. Так, күтө туралы. Мен аны күткүчөктү. Мына ушундай кылып аккаунтторду регистрация кылабыз. Мен кийинки акча табуучу отделду көрсөтө берейин. Так. Могул аккаунт бул жерден бизге бирдеме сообщение келмейинче бул кетпейт экен. Андыктан ушуну күтөбүз. Мына достор, арадан бир 4-5 мүнөт убакыт өттү. Анан мага ушундай сообщение келип калды. Аккаунт успешно обработан, анан hold деген жерге түштү деп 3 күндүн аралыгында аяктан проверкадан өтүп, анан баланска түшөт деп жазылды. Эми болсо мен кийинки способду көрсөтүп кетейин. Ал үчүн My Referral деген жерди басабыз. Ал жерди баскандан кийин бизге өзүбүздүн реферальный ссылкабыз берилет. Мына могул. Көрсөңүздөр керек. Ушуну башка адамдарга таратып, алар кирип аккаунт привязка кыла турган болсо ол жерге, аккаунттарды киргизе турган болсо, сиздерге ар биринен $0.3 акча түшөт экен. Мындайча айтканда 2,5 рубль. Аз болсо дагы, бирок рефералыңар көп болсо, көп эле акча түшүшү мүмкүн. Менде азыркы убакта көргөнүңүздөрдөй 172 реферал бар экен. Алардын жок дегенде бир аккаунт ушул жерге киргизип иштегендери 44 экен. Мындайча айтканда 172 рефералдын баарынан мага акча түшпөптүр. 44-өөнөн гана түшүптүр. Бирок ал 44 тең көптөн аккаунт привязка кылып иштеп кетти деп айта албайм. Неге дегенде бул бот кээ бир адамдарга жагат, кээ бирлерге жакпайт, кээ бирлер мындан акча табуу жеңилирээк болот, кээ бирлерге жеңил эмес, мындай неудобный болушу мүмкүн. Мына ушундай реферальный система бар экен. Бул жерден My аккаунту деген жерден бул жерге кандай аккаунтторду регистрация кылган болсоңор, ошону көрсөңөр болот экен. Азыр чыксын. Мына меники азырынча ушул телефонго киргизгеним экөө экен. Бирөө көргөндөрүңүздөрдөй бирөө холдто турат, бирөө болсо принят деп чыгып калды. Эми бул жерден кандайдыр бир жардам керек болсо, помощь деген жерди басып, билбеген суроолоруңуздар болсо, ушул жерден кирип бүт карасаңыздар болот. Мисалы, как работает реферальная система дейт. Бүт көрдүңүздөр, окудуңуздар, билдиңиздер, назад дегенди басасыздар дагы, кайра билбеген суроолоруңуздарды жазсаңыздар болот. Эми болсо акча чыгарууну көрсөтө кетейин. Ал үчүн баланс дегенди басам. Менин балансымда көргөнүңүздөрдөй $1.21 бар экен. Аны рубльга айландыра турган болсо 97 рубль. Холдто 6 цент бар экен. Аны рубльга айландырып турган болсо где-то бир 5 рубльдай. Анан кийин мен вывести деген кнопканы басам. Бул жерден көптөгөн кошелёкторго, криптовалюталарга чыгарат. Мисалы, Umoney, Kiwi, Payer, Trongo да чыгарат экен криптовалюталардан. Dogecoin, Ripple, Dash деген сыяктуу. Мен болсо азыр Payerге эле чыгарып көрсөтөм. Мисалы, Trongo чыгаруу үчүн минимальный сумма $16 экен. Ал эми Payerге болсо Payerди бастым. Минимальный сумма 7 цент экен. Мындайча айтканда 5,5 рубль. Менде балансымда $1.21 бар. Толугу менен чыгарам. Мына заявка на выплату успешно создана и будет обработана в течение часа деп чыкты. Демек, мага где-то жарым саат, 1 сааттын ичинде акча келип түшүшү керек. Эми болсо мен биринчи Payer кошелегумду ичин көрсөтө кетейин, канча акча бар экен.
Көргөндөрүңүздөрдөй менде рубльдан эле 1 рубль 62 копеек бар. Андан башка акча жок азыркы убакта. Азыркы келе турган акчам доллар деген жерге келип түшүшү керек. Эми болсо бул жерден балансты басып, история балансын карай турган болсок, эмнелер бар экени көрүнөт экен. Мисалы, прибыль от реферала дейт, рефералдардан түшкөн акчалар көрүнөт. Жана ошондой эле аккаунт регистрация кылганыңар ушул жактан көрүнөт. Эң үстүндө вывод баланса на Payer Wallet деп жазылып турат. Payer кошелекке акча чыгаруу деп. Ал качан мен акча мага келип түшөр менен ушул мындай жашыл тоголок болуп өзгөрүп калат. Эми болсо мен Payerге акча түшүүнү күтөйүн. Мына достор, ушул Gmail Farmer деген боттон 21:03 5 мүнөт мурун ушундай сообщение келиптир. Где-то бир жарым саат өткөн экен мен ушундай акча чыгарууга заявка таштагандан кийин ушундай 21 доллар 21 цент Payer кошелекке түштү деп келди. Мен болсо эми Payer кошелекке кирип, аны текшерип көрөйүн. Ал акча чындап эле түшүптүрбү же азыркы убакта төлөбөй калдыбы? Негизи төлөбөй аткан болуш керек. Неге дегенде чыгарып аткан отзывдар бар. Мына туура эле түшүптүр. Доллар USD 1,21. Көргөнүңүздөрдөй астында кайсы убакта түшкөнү дагы бүт жазылыптыр. Комментарий Gmail Farmer bot. Андан кийин жанын карасак болот экен. 21:03 4-июнь 2023. Мына достор, 4-июнь 2023 21:09 болуптур азыр. Мына достор, бүгүнкү видеомдо ушундай абдан сонун бир бот болду. Кимде ким ушул бот аркылуу акча тапкысы келсе, комментарийдеги ссылка аркылуу кирип тапсаңыздар болот. Мен сиздерге ушу менен видеомду бүтүрмөкчүмүн. Анда эмесе, кошкула достор.